Саламатсыздарбы? Универсал Кейж каналынын катталуучулары, кайрадан сиздер менен көрүшкөндүгүмө кубанычтамын. Бүгүн мен сиздерге мумиянын дарылык касиети жөнүндө айтып берем. Жаратылышта таң калыштуу нерселер көп кездешет. Сыңары мумияда алардын бирөөсү мумия эң эле өзгөчө жана табышмактуу дарылоочу касиетке ээ каражат. Аны асканын ширеси, тоонун каны, тоо бальзамы, дагы ушундай бир нече аталыштар менен аташат. Түрлөрү дагы көп, өңү ачык күрөңдөн карага чейин болот. Кээде түстүүлөрү да кезигет. Жаратылыштын бул белеги миңдеген жылдан бери элдик медицинада колдонулуп келет. Бирок медицинада бул зат толук изилдеп бүтө электигине байланыштуу ооруларга сунушталбайт. Бирок доктордун жазып берген рецептине кошумча кабылдоого мүмкүн. Ал эми элдик дарылоо медицинада ар кандай оорулар үчүн кеңири колдонулуп келет жана натыйжалуулугу абдан атактуу. Мумиянын дарылык касиети көптөгөн ооруларга дарылык касиети чоң. Жүрөк кан тамыр ооруларына, варикозго, ичек карын ооруларына, дем алуу системасынын ооруларына, көз, кулак ооруларына, бөйрөк ооруларына, ооз көңдү ооруларына кеңири колдонулат. Азыркы учурда дарыканалардын дээрлик баарында эле мумияны ыңгайлуу жасалган таблеткаларын тапса болот. Таблеткалардын салмагы 0,2 грамм түзөт. Ал эми кабыл алуу өлчөмү бир күндө 0,3 грамм. 3 таблетканы 2 күн колдонсо болот. Мумияны күнүнө 2 жолу кабыл алуу талапка ылайык. Эртең менен ачкарын, андан кийин кечинде тамактан 30 минутта мурун. Бул көптөгөн оорулардын алдын алат жана дарылайт. Ошондой эле сагыз сыяктуу жана суюк бальзамы дагы болот мумиянын. Мумияны күйүүккө күнүнө 2 маал таблеткасын ичип, ал эми күйгөн жерге суюгун эритип сүйкөп колдоносуз. Ал үчүн бинтти бальзам менен нымдап сүйкөп, күйгөн жерге таңып коесуз. Геморройго күнүнө 2 маал таблеткасын ичип, дагы 1 таблетканы 100 мг ысытылган өсүмдүк май менен аралаштырып, мазь жасайсыз да көйгөйлүү жериңизге сүйкөйсүз уктаар алдында. Кулактын угушу начарлаганда күнүнө 2 маал таблеткасын ичип, кулагыңызга уктаар алдында 2 тамчы тамызып коесуз. Экземада болсо 2 маал таблеткасын ичип, көйгөйлүү жерлерди алгач перекс водород менен тазалап, андан кийин жогорудагыдай мазь жасап сүйкөйсүз. Бул ыкманы 1,5 ай тынымсыз жасасаңыз, экземадан толук кутуласыз. Мумия айымдар үчүн табылгыс каражат. 100 мг өлчөмүндөгү денени сыйдамдоочу крем сатып аласыз. Балдардын креми дагы жарай берет. Эгер целлюлити барлар ага каршы крем колдонсо болот. Целлюлитке абдан жакшы жардам берет. Колдонуу: айнек идишке кремдин баарын сыгып аласыз. Ага 2 грамм мумияны 1 чай кашык кайнак сууга эритип кошосуз. Бир нече тамчы жожоба майын да кошуп койсоңуз болот. Баарын аралаштырып, күн сайын кечинде көйгөйлүү жерлериңизге сүйкөп жатасыз. Массаж жасап сүрсөңүз, жыйынтыгы тез эле байкалат. Эртең менен жылуу сууга жуунуп аласыз.
Калганын муздаткычка салып сактасаңыз болот. Экинчи ыкма, мумиянын таблеткаларын колдонобуз. Ал үчүн 50 мг кремге 20 дана мумия таблеткасы кошулат. Мында суу кошпой эле кремге аралаштырып майлап аласыз. Үчүнчү ыкма, роза эфир майынан 1 аш кашык алып, ага 1 грамм мумия кошосуз. Уктар алдында көйгөйлүү жерлериңизге сүртүп жатасыз. Эртең менен гана жуулат. Териңиз 1 айга жетпей жакшы абалга келе баштайт. Келишимдүү келбетке ээ болгуңуз келсе, мумия тамак сиңирүү органдарын жакшы таасир бергендиктен организмдеги зат алмашууну жөнгө салат. Ач кабылуу сезиминен кутуласыз. Кан басымды дагы калыбына келтирет. Ал үчүн 4 жолу 20 күндөн, ортосунда 5 күндүк тыныгуу менен 0,5 граммдан 1 граммга чейин эртең менен тамакка чейин жана кечинде уктар алдында ичип жатыңыз. Ашыкча салмактуулуктан арылып, иммунитетиңиз көтөрүлөт. Эгер ар дайым жаш көрүнгүңүз келсе, мумия кургак жана өңү өчкөн бет терисине жан киргизет. Ал үчүн 100 мг өлчөмдөгү айнек идишке 1 дана мумиянын таблеткасын салып, ага кургак кызыл шарап куясыз. Шараптын сапаты жогору болуш шарт. Күн сайын кечинде жана эртең менен таза жуулган бетиңизди кебезде шарапка малып сүртүп турсаңыз, жакшы натыйжасын берет. Муну дагы ашкан муздаткычка сактайсыз. Мумияны колдоондогу сактала турган эрежелер. Мумияны 40 градустан ашык ысытууга болбойт. Таблеткаларды кабыл алууда кайнатылып муздатылган суу ичесиз. Жарым стакан ичсеңиз да болот. Ар бир курс 10 күнгө ылайыкталган. Натыйжасына карап, ортодон 1 апта тыныгуу жасап, кайрадан кайталасаңыз болот. Мумия менен дарыланууда спирт ичимдигине, коюу чайга, кофеге жана башка дары-дармектерди ичүүгө катуу тыюу салынат. Саламатта болуңуздар, мумияны колдонуңуздар. Эгер видео жакса, лайк басып, жазылып кетиңиздер, комментарий калтырыңыздар.